эмне көп чыкпай калды десеңер. Ошол кол бошобойт, конок чакырып дегендей. Эсибиз ооп, конок чакыргандан кийин эси ооп, бир топ жатат экенсиң. Чөтө мен туристтик киярген алып келип алыптырмын, Азыр дагы барам. Тиякта бир гүлүмдүн ордуна гүл алып келем. В общем, ысык күндө кара кийип алыптыр деп дагы айтпагыла. Колго тийген кийимди, колго тийген жолукту тагынып бартам. Антип жасанбайм өтө. Азыр барып тетигил топурактын үстүнө бирдеме коюшат да буларчы, мульча деп коет, ошондой издеп келем. Анан дагы эме бегония эмес, эмне эле тетигил. Унутуп калдым атын. Азыр бул жерге жазып коем. Ошондой алып келем иншаллах. Жолдорду аябай оңдоп атышат. Ар бир жайында жолдор аябай оңдолот да, могу биздин тегерегибизде. Оңдолгонго жараша укмуш. Ушундай бетондорду коюшат да, бетондордун алдында дагы бир слой кетет иши кылып, өзүнүн баягы ыкмасы боюнча материалдар. Ана ошон үчүн биякта кичине эме болуп атат, тыгын. Туугандар, бир өзүнчө кызык убакытта жашап атабыз. Эртеңки күнүбүз эмне болоорун билбейм. Албетте бир гана Кудай биле турган болуп калды. Аналитиктер да билбей калды азыр. Америкада кадимкидей бир ушундай бир эме пайда болду да, вайп деп коет да. Вайп болгондо кандай баягы чувство такое, что вот не знаешь да, эртеңки күнүң кандай болот. Бияка бурулуш керек экен, канамаган орун беришеби? Молодцы, берди. Трамптын политикасы, экономиканын ал-акыбалы, анан мына могуреки эл аралык ал-акыбал дагы кадимкидей адамды ойлонтуп атат го. Азыр эле жаңылыктарды угуп, чачып, тик туруп, эми кандай болот, Кудай иши кылып колдосо экен, мусулман өлкөлөрүн Алла Таагалам колдосо экен, иши кылып, дүйнө жүзүндө тынчтык эле болсо экен, бала бакырабыз. Биз көргөндү бала бакырабыз көрсүн. Тынчтыкта жашадык. Совет доорунда жакшы эле жашаптырбыз. Азыр эртеңки күнүң эмне болот? Азыр 10 мүнөттөн кийин, 5 мүнөттөн эмне болоорун билбей жашаган заманда жашап атабыз. Өзгөчө мына могу Америкада. Анан Америкада эмне бышырып коюптур, бияка келбейсиңерби деп деген адамдар да бар болот да. Ушундай комментарийди жазасыңар, давай жазгыла гана. Алла Таагаланын буйругу менен, тагдырдын буйругу менен жүрөбүз Америкада. Жалгыз эле мен эмес. Канча дейт? 40 миңдей кыргыз бар окшойбуз. Эгер калп айтып атсам, туурасын ылдый жакка жазып койгула. Эми баарыбыз эле ар кайсакта өзүбүздүн күнүбүздү көрүп жүрөбүз да. Бирөөбүз Кыргызстанда, бирөөбүз Өзбекстанда, бирөөбүз Казакстанда, Европа, Азия, Америка өлкөлөрүндө иши кылып, аманчылык эле болсун. Мына гүлдөр, $9. Бу да 9.97, эми 10 болот. Онда петуниядан алыш керек болот. Онда кичинекей албайм. Чоң горшогун алам да мындай. Отургузбагандагы эле горшокто эле өсө бергенди алыш керек болуп атат. Биякта да петуния, Молар канчадан баягыны көрүп кеттим эле. $10 экен. Муну уже өстүрө берсе болот да, ушул эле эмеде. Не обязательно пересаживать. Сонун майда гүлдөр экен. В общем, эмне алып алдым, аз көрсөтөйүн, Мына петунияны вот такой вот эки вид, сары, кызыл, ушул жерге койгонго алдым. Нормально эмне туруп айтат, кыйшак болуп. И бул жагын алдым. Потому что бегонияларды үйгө киргиздим.
аларды деле тышка койгула деп турган болчу да. Жок, бегоням болсо шалдырап калды. Мону алдым эле, ошойдон калды. Анан мореки эки гүлдү алдым. Бул многолетний экен, аны корого тетека эметем анан. Ана. Бул буну көчүрбөйм, ошойдон эле өсө берет, жетет. Ама пересадка кылсам, мне кажется, өлүп калат. Анан герань алып келдим, герань. Бияка отургузуп койдум мына. Мындай эмеге сразу келип эле сразу отургуздум. Топурак бар болчу. Бул эми укмуш гүлдөп турган герань болот. Мага герань аябай жагат. Мына биякта бул турат. Жалаң түрү гүлдөр, биякта алойлар болду. Бүт биякта турган пластиковый гүлдөрдүн баарын ыргыттым. Алхамдулилла. Биякта бул гүлдөрүм турат. Суук уруп койгонбу бул гүлүмдү билбейм эмне болуп атат. Кечинде кондиционерди коюп жатканбыз да. А бул нормальный. Бул нормальный гибридный каллам. Эми бул караганды үйрөнүп атам. Кандай жерге коюшту. Машаллах, жакшы. Бүгүн кайра конок чакырып, стол даярдап, эсим ооп жүрөт. Кыргызстандан мондай шапка алып келгем, аябай жакшы экен. Эмне даярдадым көрсөтөйүн, Плов даярдадым. И чута. Жок. Жута. И мындай эмеси менен мындай блины с мясом, азыр ысык турат. Андан кийин чыгарам бираздан. Дагы бир коногум келбей атат, ошо келгенден кийин чыгарам. Мындай куриный салат. Борсок. Мындай сметанный соус жутага. И мындай приправа. И мындай сонун салат. Мындай салат. Эми уксус менен заправ жетип, сахар менен өлө сон болду. Почти с утра турат. Нормальный. Конокторум тиякта отуруп сүйлөшүп атат. Ушинтип эле конок чакырып жүрө эле. Конок чакырганга эмне жетсин, чакырып эле жүрөлү. Бирок эсим алып калды. Мындан кийин болуп токтотоюн деп атам. Эми биз конокко бара турган убакыт келди. Абышкам экөөбүзгө. Конок чакырганда өзүнчө бир эмеде кыргыздар аябай көп даярдайбыз го, мына ошол. Дагы аз даярдаганым. Тиги жакта чөччүн язык жасагам, аны тиги алдына коюп бердим. Ошону жеп атышат акырын тиги азыр чогулгучакты. Дагы бир кайным келет атат, аял менен Чикагодан. Азыр бир 15 мүнөттөй калды дейт. Бурса иншаллах кирип келет. Кандайсыңар, туугандар? Бүгүн гүлдөрүм тууралуу айтып кетейин. Гүлдөрүм ар кандай өсүп атат. Тышка өстүргөн гүлдөрүм кичине жакшы көтөрүлбөй атат, анткени кечирээк отургузуп калдым да горшоктон. Азыр үйдөгү гүлдөрүмдүн ал акыбалын көрсөтөйүн. Биякты жаап койгом, азыр уктайын деп. Түшкү болду. Фикусум турат. Мындай шуркына. Топурагы нымы экен, жакшы. Бул уктайм деп азыр буларды чачып койдум эле. Бул жакшы өсүп атат. Атын унутуп атам, бул жакшы өсүп берип атат. Дагы шугур. Неприхотливый дегенде так жакшы, мунуку дагы топурагы ным. Алоэ верам жаман эмес, жакшы. Анан моякта гүлдөрүм жакшы. Бул бир шалдырап барып, бир ооруп барып оңолду булумчу. Ооруп барып оңолду. Бул жанакы гибридный эмен бул сары. Жакшы болуп калган, сапсары болчу, жакшы. Сарылары эметип жаңы бутон байлап кайра бул 2 айга чейин гүлдөйт деди да. Мына жашыл, эми бул саргарат. Байлап койдум мунучу. Күндү жакшы көрөт экен, бул рассеянный цвет. Мына бул өтө эле узарып кетти, мен байлап койдум. Бизде сынып калат экен. Бул мындай
Мындай бутон аябай жакшы. Ана монда герань алып келгем да, гераньчы. Эме кырлач аябай меле обильно сейчас эткен. Анан деген тети эме коюп койгом да күн тийбеген жерге. Ошого сары карап таап билбейм. Азыр витамин чылап туруп коюп койдум түбүнө, билбейм. Сары караганы кетеби, эмне болот? Бир жак бетти карап өсүп атыптыр да, значит деген күнгө эметип аткан. Эми азыр бер жак бетинде жак эметип аткан, ар жакка эме умтулабыз, көрөбүз. Бул гераньем ошентип атат. А морекил эмем атын да билбейм бул гүлдүн. Бул жакшы мындай өздөштүрдү өзүн бул үйдөн. Бул тышкы деле өсө турган гүл болчу, жакшы өсүп атат. Азыр тышты көрсөтөйүн, аз отур. Чокой кийип алайын. Чокой. Тышы ысык туугандар. Азыр бат кирели, бат кирбесек болбойт. Мына мореки гүлүм өсүп атат. Момдай алып келгемин. Тыштасы пока үйгө киргизе элекмин. Үйгө деле киргизип кетем го. Момдай алып келгем, бул жакшы өсүп берип атат. Кудайга шүгүр, морекилим. Бул жакшы өсүп берип атат. Бул обильно сууну куюп туруш керек экен. Анан көчөдөгү гүлүмдү көрсөтөйүн. Көчөдөгү. Бул гүл ацветать этти, бул уже өлдү, уже бүттү. А мына алып келгендерим. Билбейм, булардын бойлору өсөбү, өспөбү. Морекиндей древесный мульч алып келип, үстүнө коюп койгом да, эмеси эметип кетпесин депчи, топурагы курап калбасын деп. Билбейм. Морекил ушундайдан тетигил кошунаныкы аябай өсүп атат да, ушундай мына момундай. Эндиги жыл мүмкүн көбүрөөк отургузамбы мына. Булар гүлдөп атат, кыпкыска болуп, бой өспөй калат окшойт булардыкы. А мону болсо, мне кажется, крыса бар окшойт ушу үйдүн четтериндечи. Мону крыса жеп кетти. Бирдеме бар экен, крыса жеп какой-то бир эме бар экен да, бияктачы айбан. Потому что жана тетиякты оюп салганын көрдүм да. Мына булар ачылайын деп калды. А булардын баары ачылмак, карабайсыңар, мына. Булар жөн эле, мына ит болдум. Мына кайдан билдим. Булар деген мына гүлдөп атат. Бирок кыска бойлуу. Тегияргеним мен эч кандай кабар жок. Билбейм иши кылып. Биягым ошондой, туугандар. Кирип келгенде эле тетиягым сонун болуп атат. Буюрса иншаллах. Могу гүлдөрүм. В общем, туугандар, тетигил үй сатылды. Тетигил үй сатылып кетти. $500,000. Вот. Күн ысык, карагыла, тышта киши жок. Кой кирели. Ошондой үйдө турабыз. Сонун. Үй салкын тим эле, сонун. Кондиционер иштеп атат. А эме болсо вообще суук. Фундамент. Эме фундамент дедим, кудай карагылачы. Бейзмент деп айтам деп, подвал. Суук аякка барсаң, эле калсылдайсың. Ошол туугандар. Эмне көп чыкпай калды десеңер. Ошол кол бошобойт, конок чакырып дегендей. Эсибиз ооп, конок чакыргандан кийин эс ооп, бир топ жатат экенсиң. Азыр бир аз уктайын, саат 5-те ачык дедим, тигил онлайн сабагым бар. Ага чейин бүгүн баса орозомун. Ар биринчи күн, 4-чү күн орозо кармап атам. Кудай иши кылып тынччылык берсин, тынчтык берсин, бала бакырабыз, мен аман болуп алайланайын. Давайте, жакшы. Пока.